Assalamu alaikum туугандар. Бул сабак боюнча дагы бир жарыя катары айтып кетейин. Бизде онлайн окуп аткан балдар группада окуп аткан. Группадан жарыялар берилип, анан тапшырмалар киргенде, ошол WhatsApp'тан личка аркылуу тапшырманы тапшырып атышкан. Тилекке каршы андай форматта окутсаң көп бала контроль жок болгон үчүн жакшы окубайт экен. Жарымынан көбүрөөгү тапшырма кылат, калганы кылбайт да. Милдеттүү түрдө болбогон үчүнчү. Караңгы ал болсо мени нойтуп атат. Ошентип мен ал группаны жоюп салдым, удалить кылып салдым. Азыр болсо туугандар мындай бир жаңыча бир форматта окутуп атам азыр. Ар бир окуучу менен онлайнда видео форматта сүйлөшүп сабак кылайлы деп атабыз. Бирок ал менин убактымды өтө көп алып, мен иштен калтырган үчүн аны платный кылайын атам, что мен дагы баягы сабак өткөндө кенен убакыт бөлүшүм үчүн. Көбүнчө Москвадан жазышат, Москвадан чалышат, Москвадагылар. Ошо айрыкча ушул алыста менде келе албагандар жакшы мүмкүнчүлүк, акчасы деле көп эмес, арзан. Эч кандай бир максат акча эмес, болгон ошол акчага болгон нерсенин кадыры болот экен да. Бардык нерсени онлайн окуйбуз. Бир ай азыр курс кетип башталды. Бир айга эле болот сабак. Бир айдан кийин автоэлектрик бүтөт. Андан кийин каласа инжектор окуса болот, калса диагностика окуса болот, же болбосо ачкыч жасоо. Айтор ушу дагы башка кесиптер бар, аны өзү тандап окуй берет. Бунун дагы мындай чектелүү эле орун катары ушундай бир 10-15 адамды гана окутам, себеби көп адамга жетишпейм. Бир айдан ошол азыр жазып туруп, окуу башталат дагы бир айдан дагы жаңы группа сыяктуу кылып, ар бирине күндө убакыт бөлүшкө аракет кылам. Туугандар, ошонго шашылыңыздар, орундар деле өтө чектелүү, себеби буга чейин группаларымда 50гө жакын, андан ашык деле адам окуган. Ошондуктан туугандар, кайрылыңыздар. Астына номер калтырам. Номерге машина ремонт боюнча кайрылбаңыздар. Ал жеке номерим, ошол бир гана сабак боюнча жазбай эле чалсаңыздар жакшы болот. Себеби мен көбүнчө SMS окуй албайм. Эртең 9-дан кечки 9га чейин чала бересиздер. WhatsApp'тан чалсаңыздар, сүйлөшөбүз, калганы кененирээк. Ассаламу алейкум. Бишкектеги дарегибиз болсо, Бишкек, Тоголок молдо 85.